20дан ашуун элиталык батирлери, Бишкектеги VIP шаарчыларда үйлөрү, Ысык көлдө пансионат, Ысык көл Чүй облусунун аймагында жер тилкелери бар. Туркия жана Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлк. Мындай жомоктогудай байлык баасы асман чапчыган имараттар Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдө да ээлик кылынган кыймылсыз мүлк. Булардын баары өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген азыркы жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиевдин расмий декларациясында көрсөтүлбөгөн мүлкү болушу мүмкүн экендиги УКМКдан айтылды. Эл өкүлү Алиарбек Абджалиевке кылмыш кодексинин мыйзамсыз баюу беренеси менен сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Ал 2018-жылы декларациясында анын жогорудагы байлыктарын көрсөткөн эмес. Болгону 2017-жылы 674.284 сом киреши тапкандыгы жазылган. Toyota үлгүсүндөгү автоунаасы 1.890.000 сомдук жылкысы 1.080.000 сомдук бодо малга ээлик кылары гана көрсөтүлгөн. Ал эми андан кийинки декларациясында 803.603 сом киреши тапкандыгы көрсөтүлүп, жылкылары жок болуп чыккан. 2020-жылы Фактчек жана Кактус медиа порталы депутат Алиарбек Абджалиевдин мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө анын жакындарына катталган оңдогон ишканалар жөнүндө кеп болот. Анын мурдагы жубайы делген Гүлсара Сулайманова 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Бирок Абджалиев массалык маалымат каражаттарында билдирүү жасаган. Ал УКМКнын териштирүү иштерин куруу доомат катары сыпаттаган. Мунун баары калп, куруу доомат. Дубай, Туркияда үйлөрү бар дептер. Үй эмес, бир кышым жок. Болсо алып алсын. 2005-жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеген жокмун. Жеке менчик компаниялардын кызыкчылыгына иштеген деген маалыматтар дагы калп. Бирок Алиарбек Абджалиев 2005-жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин дегени менен анын жогорку кеңештеги сайтында илинип турган өмүр баянындагы маалыматка ылайык мамлекеттик кызматтарда эмгектенгендиги көрсөтүлгөн. Айтор Абджалиевке байланышкан акыркы жаңылыктар коомдо кызуу талкууланып жаткан чагы. Эл өкүлүнүн агынын жарылуусу УКМКнын ачыктаган иши тергөөнүн жүрүшүндө аныкталмакчы. Белгилей кетсек, жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Алиарбек Абджалиев депутаттык менен катар эле мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кудаасы катары таанымал. Акылай Карабаева, Регион.